Атын атагысы келбеген бул келинди 17 жашында ала качып кетип, нике кыйып отургузуп коюшкан. Ошол бойдон паспортта ала алган эмес. Жылдар өтүп 3 балалуу болгондон кийин ажырашууга туура келди. Учурда келин 6 айлык ымыркайы менен бараарга жери жок көчөдө калды. Ал эми мурдагы күйөөсү балдарына алимент төлөөдөн да баш тартып жатыптыр. ЗАГСга да турган эмесмин. Азыркы учурда күйөөм менен баягы ичкиликтен айынан ажырашып, үйдөн чыгып калдым. Мени үйдөн чыгып кеткенин деп балар менен туугандар менен кабылып чыгып салышты. Азыр документтериңиз да жок, эчтеңиз жок калды. Азыр документим жок. Суд түрүндө ажырашып үй мүлкүн бөлүшкөнгө укугум да жок. Анткени ЗАГСга да убагында турган эмесмин. Статистикалык маалыматтар боюнча бул келиндикиндей тагдырга өлкөдөгү ар бир 7-чи аял кабылат экен. Кыргызстанда өтө жашында турмуш курган кыздардын саны дээрлик 14%га жетет. Алардын көбү расмий никеге турган эмес. Никесиз болсо да жашап кетсе жакшы. Бирок тилекке каршы ар бир 6-чы үй бүлө ар кандай себептер менен ажырашууга дуушар болуп келет. Мындай кырдаалда албетте аял заты көбүрөөк жабыркайт. Мындай ЗАГСка турбайлыбы десе, сен эмне мага ишенбейсиңби? Ошол бир кагазга ишенесиңби? Анын эмне кереги бар? Никеге турбадыкпы? Кудайдын астында сен менин аялымсың деп коет да, ошондон бир жолу айтабыз, 2 жолу айтат дейт да, жашап атпаймы, сага эмне керек деп коет. Эми ЗАГСка турганда кичине бир укуктары корголмок да. Кудай сактасын, баары эле ажырашып кетпейт, бирок турмушта ар кандай шарттар болот экен. Ошондой болгондо кур дегенде көчөдө калбайт да. Жашоосун туура пландаштыра албаган үй бүлөдө көбүнчө бейгүнөө наристелер турмуштун запкысына туш болууда. Өлкөдө төрөлгөн ымыркайлардын 3-төн бири расмий никесиз төрөлгөн балдар экен. Алардын көпчүлүгү ата-энесинин камкордугунан ажырап, түрткүнчүк болуп туугандарынын колунда калат. Айрымдары зомбулукка кабылып, бала чагынан өзүн эч кимге керексиз сезип өсүп келатат. Зачастую, знаете, вот Тилекке каршы чоңдор ажырашууну кадимки көрүнүш катары кабылдап калды. Бирок ата-эненин ажырашуусу үй бүлөдөгү чыр-чатак баланын аң сезимине оор сокку келтирет. Себеби алар өздөрүн эч кимге керексиз сезип жашашат. Көпчүлүгү алыскы же жакынкы туугандарынын колунда калып, зомбулукка да дуушар болушат. Бала кезинен запкы көрүп, жан дүйнөсү ууланган балдар кийин өздөрү зөөкүр болуп чыга келет. Бул өтө чоң көйгөй, коомдун илдети деп да койсок болот. Андыктан балдарга жаштайынан үй бүлө куруунун мааниси тууралуу айтып, эрте жашынан тарбиялоо зарыл дешет укук коргоочулар. Өз баласын жерип таштап кеткен күкү энелер, ымыркайды өлтүрүп таштандыга салып кеткен зөөкүн энелердин көбөйүп жатканы, үй бүлөлүк баалуулуктардын жок болуп баратканынан кабар бергенсийт. Андыктан бул маселеге мамлекеттик деңгээлде кечиктирилгис чара көрүү зарыл. Бул үй бүлө институтуна азыр мамлекеттик деңгээлде карабаса, элдин баары айтып атат. А бирок мындай аракеттер жок болуп атат да, аракеттер жок. Мына кылмыш болуп атат, төрөп атып туруп балдарын ыргытып кетип атышат. Эми бул жерде кыздарда дагы күнөө бар да, өздөрү дагы тиги балдар дагы, кыздар дагы ойлош керек да. Бала кайдан пайда болот? Анан кийин абир деген болуш керек, кичине өзүн да сакташ керек. Көйгөйдү чечүүнүн бир жолу катары расмий никеге тура электерге шарият боюнча нике кыйган молдолор жоопкерчиликке тартылат деген мыйзам долбоору сунушталган эле. Бирок сын пикирлердин көптүгүнөн ал документ өзгөртүүгө учурады. Эми жашы жетелектерге нике кыйылса, бир гана дин кызматкери эмес, ага катышкан бардык тараптар жоопкерчиликке тартылмак болгон. Бирок бул көйгөйдү толук чечпеси түшүнүктүү. Мындан улам маселе комплекстүү чечилүүсү кажет дешет укук коргоочулар. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.